Юстиция министрлигинде мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жумушчу жолугушуусу өттү. Иш-чара Европа биримдиги каржылаган юстицияны мониторингдөө, Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүдөгү жарандык коомду бекемдөө долбоорунун алкагында уюштурулууда. Гражданский обществолор региондон келип, закондор кандай иштеп атат, закондор кандай каракпай майга кандай жакшылыгын алып келип атат, же жамандыктар болуп атабы, же кандай жардам берип атат деген анализ өтүлгөн. Ошондон деген 5-6 общественный организациялар исследование өткөзгөн. Ошонун результаттарын бүгүн айтып беребиз деп гражданский общество менен мамлекеттик органдарда кишилерди чакырганбыз. Ошолорду угуп, ошолорду кандай ийгилик бар, кандай ийгиликти каяка жетпей атабышын баарын айтып, бири-бирине жардам берип деп сүйлөшөгөн деп ойлоп атабыз. Жолугушууда өлкөдөгү адам укуктары, социалдык адилеттүүлүк жана туруктуу өнүгүү сыяктуу маанилүү темалар талкууланды. Мында эмгек миграциясы, гендердик коопсуздук, инклюзивдүүлүк жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүү чөйрө, ошондой эле алименттер боюнча көйгөйлөр, статистика жана сунуштар айтылды. У нас в стране принята программа. Биздин өлкөдө 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Ал программада негизги максаттардын бири дүйнөдөгү алдыңкы 30 мамлекеттердин катарына кирүү болуп саналат. Бүгүн жарандык коом өкүлдөрү мамлекеттик органдар менен ачык диалог жүргүзүп, туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдөгү негизги багыттарды талкуулап жатышат. Мамлекеттик органдар бул процессте башкы кыймылдаткыч күч болууга тийиш. Ошол эле учурда жарандык коом да бул багыттарды туура түшүнүп, максаттарга биргелешип жетүү үчүн активдүү катышуусу зарыл. Мындай кызматташтык жогорку натыйжа берет. Большую эффективность. Жолугушууда коомдук мониторингти институционалдаштыруунун жолдору да талкууланып, жарандык эксперттерди улуттук программаларды иштеп чыгуу жана баалоо этаптарында тартуу мүмкүнчүлүктөрү каралды. Мында ыкма кабыл алынуучу чечимдердин тактыгын жана натыйжалуулугун арттырып, элдин муктаждыктарына багытталган саясатты түзүүгө шарт түзөт. Ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында жарандык коом уюмдары өлкөнүн аймактарында коомдук мониторинг жүргүзүшкөн. Анын жүрүшүндө мыйзамдарды колдонуу практикасы жана мыйзамдар талданып, аналитикалык отчеттор менен аналитикалык маалым каттар даярдалды. Бул материалдар бүгүн сунуштар менен кошо тиешелүү тараптарга мыйзамдарды жана укуктук практикаларды жакшыртуу үчүн берилет. Менимче мындай коомдук талкууларды тегерек үстөлдөрдө өткөрүү абдан маанилүү. Айрыкча азыр өлкөбүздө мамлекеттик кызматтарды жана мамлекеттик органдардын ишин жөнөкөйлөтүү боюнча процесстер жүрүп жаткан учурда кайсы жерлерде боштуктар бар, эмнени оңдоо керек, кайсы мыйзамдарды өркүндөтүү зарыл экенин айтып, кайтарым байланыш берүү өтө зарыл. Взаимодействие по улучшению стандартов и государственных услуг. Юстицияны мониторингдөө долбоору жарандык коом менен мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы акыл эс көпүрөсү катары кызмат өтөөнү улантат. Бул Кыргызстанда адам укуктары жана туруктуу өнүгүү негизиндеги саясатты түзүүгө өбөлгө болот. Назира Бигалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.